Бүгүн 4-декабрь Манас эпосунун күнүнө карата Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Аталган иш-чараны Манас театры, Манас академиясы жана Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги биргеликте уюштурган. Иш-чара төкмө акындар, ырчылар катышкан концерттик программа менен коштолду. Ошондой эле Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Түштүк Корея, Азербайджан, Гана, Россия Федерациясынын Грузия мамлекетинен келген манасчылардын манас айтуусу элдин бүйүрүн кызытты. Манас күнү, Манас майрамын кыргыз үчүн эң негизги орчундуу көкүрөгүн, көйдөнүн ээлеп турган нерсе болуш керек деп ойлойм. Мен кыргызмын дегендин жүрөгүн дүкүлдөткөн, улуттук аң сезимин, ар намысын ойготкон нерсе болуш керек. Колдон келсе эл аралык деңгээлде жалпы адамзатка тааныта турган нерсеси болгондуктан аны ошол алкакта майрамдалыш керек деп ойлойм. Азыр да жаман эмес, абдан жакшы белгиленип атат, майрамдалып атат дегендей бардыгы сон. Манас күнүнүн Кыргызстанда осындай белгиленип аталып өтүүі бул үлкөн руханий окуйга, үлкөн кубулуш. Буган мемлекеттик мән берилип, осынча жаңа калкты уюштуруп отурганы бул табылган шешим деп билебиз биз. Және мына Манас театрынын ачылуу, Саякбай атамыздын 130 жылдыгы деп бүкүл кыргыз элинен, сырттан да манасчылар, акындар, өнөр адамдар жиналып үлкөн той болуп атканы бул элдин өркөндөгөнүнүн белгиси, руханий өрлөгөнүнүн белгиси. Азыр кыргыздын жаш балдарына дейин манас айтып, бүгүн 9 улуттун балдары манас айтты. Енді ол жаңағы шын жүрөктөрү осыған кубанып, бұның барлығы манасчылыктын таралып, жайылып аткан деп билүүбүз керек. Осындай күннүн аталып өтүүі үлкөн кубаныч, үлкөн окуйга. Биз казак эли де осы кыргыз элинин осындай үлкөн кубанычына өзүбүздүн тилегибизди, ниетибизди билдиремиз. Куттуу болсун. Манас күнүнө арналган иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү катышты. Ошондой эле Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри да катышып, Манас эпосунун күнүн белгилөө менен жаш муундарга Манас үчүлтигин жайылтуу максат экендигин белгиледи. Бизде ушул Манас эпосунун ушул Илимдер академиясы менен биргеликте баягы бардык үчүлтикти бириккен китеп кылып чыгаруу боюнча дагы иштерди азыр жүргүзүп, сигналдык варианттары чыга баштады. Манас академиясы менен да биргеликте иштеп жатабыз. Жакында ошол Манас академиясы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине өтөт да. Андан тышкары ошол билим берүү министрлиги менен ошол Манас таануу боюнча, Манасты жайылтуу боюнча чоң ушул Манас театры менен биргеликте чоң проекттерди ушул ар бир райондордо, областтарда өткөрүлүп жатат. Баарыбызга белгилүү болгондой, 2015 жылы өкмөттүн токтому менен 2022 жылы 28 сентябрда Манас улуттук академиясы түзүлгөн. 2021 жылы Манас театры ачылып, улуттук макам алган. Манасчылар, дастанчылар жана төкмө акындар үчүн шарт түзүлгөн. Манас эпосунун күнүн белгилөөнүн максаты Манас эпосунун рухун сактап, аны келечек муундарга жеткирүү болуп саналат деп билдирди Манас театрынын директору. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 4-декабрь 2010 жылдан бери карай ушул Манас эпосунун күнү катары салтуу түрдө белгиленип келет. Бүгүн элдин кабыл алуусу да өзгөчө жогорку деңгээлде болууда. Быйылкы Манас эпосунун күнүнүн өзгөчөлүгү 9 мамлекеттен атайын өкүлдөр келди. Манасты 4-декабрь күнү гана эстебестен, Манасты ар бир күнү айтканга, билгенге, урматтаганга биз милдеттүүбүз. Ошол багытта Кыргыз улуттук Манас театры 45 күндөн бери карай жалпы 550ге жакын иш-чараны Кыргызстандын ичинде, ошону менен катар 10га жакын чет мамлекеттерде уюштуруп, ноябрь айында араб мамлекеттеринде, Иорданияда, Өзбекстанда филиалдарын ачууга жетишти. Манас эпосу кыргыздын улуттук сыймыгы, ооздон оозго айтылып келген руханий улуу мурасы, дүйнөлүк элдик поэзиянын шедеври. Манас эпосу Манас, Семетей жана Сейтек үчүлтигинен турат. 2013 жылдын 4-декабрында Манас, Семетей, Сейтек үчүлтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. Асель Сөркул кызы, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.